Торғарт Эркештам өткөрмө пункттарында коррупциялык схема жоюлду. Бул президент Садыр Жапаровдун жеке тапшырмасы менен ишке ашты. Мамлекет башчысы казынаны толтуруу максатында бажы системасында негизинен эң активдүү эки өткөрмө пунктунда коррупциялык элементтерди түп тамыры менен жок кылууну тийиштүү түзүмдөргө катуу тапшырган. Буга чейин аталган өткөрмө пункттарында 50-10, 50-20 деп аталган 10-20 чакты айрым фирмалардын 60ка жетпеген унаалары коррупциялык аракеттери менен артыкчылыкка ээ болуп, тоскоолдуксуз өтүп турушчу. Ошол эле учурда жергиликтүү жүк ташуучу унаалардын укугу дайыма басмырланып келген. Алардын саны 500гө чукул. Башкача айтканда, жергиликтүү 500дөй жүк ташуучу унаа айдоочусу Торғарт жана Эркештам аркылуу өтүү. Демек, ал аркылуу каражат таап, үй бүлөлөрүн багуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап келишкен. Муну менен катар көбүнчө артыкчылык чет элдик унааларга берилчү. Айдоочулардын айтымында, мурун ар бир унаа үчүн $50 чейин сыйакы каралган. Бул акчаны бажы кызматкерлери өз чөнтөгүнө алышчу. Көрүлгөн чаралардын аркасында бул көмүскө мыйзамсыз көрүнүштөр жоюлду. Жергиликтүү айдоочуларга шарт түзүлүп, баарына бирдей мамиле болуп калды. Учурда өткөрмө пункттарынан өткөн жүк ташуучу унаа айдоочулары бул кабарды кубануу менен бири-бири менен бөлүшүүдө. Учурда бардык айдоочулар жандуу кезек менен гана өтүп жатышат. Assalamu alaikum жамаат, мынакей только очет менен гана кирип атабыз. Номер менен. Мындан кийин только очет менен киребиз. Элита фирма деген болду жок. Ушул жолго көмөк көрсөтүп, карапайым элге жардам берип, башына турган Нурлан Байкеге да чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Торғартта каттаган байкелерге да ыраазычылык билгизебиз. Жалпы эл биримдиги болуп, ынтымактуу ушул очетти чечип алдык. Мындан кийин только очет менен гана иштейбиз. $50 деген жок. $50 эч ким эчтеке бербейсиздер. Бирөөгө 1 сом бербейсиздер. Түшүнүп коюңузчу, бүгүнкү кырдаал боюнча. Очет менен киресиздер, Мынакей жамаат. Мындан ары только очет менен киресиздер.